14 март суббота 8:45 өттү. Биринчи заказды алып келдим. 527 сомго 40 мүнөттө келдик. Так, пайдаланып коюп келгем. Пока заказ жок. Так, бул бонус уже атылат азыр. Себеп дегенде эмени коем да. Мойраянды коем. Келген жерим Исанова көчөсүндө. Так, пробег, что там? Пробег 24 км жүрдүм, 1 саат 18 мүнөттө машина жанык. Получается, мен линияга чыгып, заказ күткөн убакыт ушунча болуп кетти. Заправка пока что ушундай. Бүгүн 1000 сомду куюп туруп, четко эсептейинчи канча келет экен расход. А то что-то расходтору көп болгондой сыяктуу болуп атат да. Так, комфорт менен заказ берип атат бияга. 489 дейт. Азыр ушул заказды алып туруп, барып таштайлы. Анан кийин мой районду коюп туруп, жумушту баштайлы дейт. А так, жалпы жамаат, барыңыздар, ассаламу алейкум. Такси, мой район, Бишкек, 14 март кандай болот, не болот деген суроого дал ушул видеодон жооп ала аласыздар. Аракет кылабыз. 20 заказ кылганы, как минимум. Анан ошол 20 заказ менен канча сом чыккандыгын көрөбүз. Ата кимде ким парк издеп жаткан болсо, мен силерге эксперт паркты сунуштап кетейин. Кимде ким ушул паркка кошулуп иштей турган болсо, 3 түрлүү комиссия күтүп турат. 2% ар бир заказдан, 4 сом ар бир заказдан жана 55 сом суткасына. Мен дал ошол 55 сом суткасына иштейм. Жана ушул эмеге эксперт паркка кошуларда кайсы жактан алдыңар информацияны деп суроо болот. Ошол суроого Тынчтык Go YouTube каналдан алдым деп койсоңуздар, мага менин каналыма жакшы показатель болот. Бул деген нерсе кийинки эмеге дагы сунуш сотрудничествого басым берет. А так силер кошулгандан кийин досуңарды өзүңөрдүн атыңардан чакырган болсоңор, досуңар 50 заказ кылса, силерге 1000 сом которуп берет. Бул каяктан келдиң дегенде, досумдан келдим деп досуңду указывать эткенде. Жанагы мен айткан Тынчтык Go YouTube каналынан келдим десеңер, мага 1000 сом түшпөйт, анда ойлоп калбагыла. Көрсө. Ошондой болуп кетти. Так, что там? Рамада дейт го. By Whitham дейт. Ошо келип калдым. Так, 4 минутта келдик, 105 сомго. Китаец окшойт, походу. Таец, китаец. Так, мен буну токтотоюн. Ой. Буну токтотоюн монтип. Так. Мой район. Мой район. Сохраненный. Бирөө. Ёлки-палки, район эмес кем мен. Так, анда азыр, как раз редпетролдун бар экен биякта. Газ барбы, жок биякта. Хорошо, азыр так, өзүм районуна барып туруп, өзүм райондон мой районго барып туруп, линияга чыгышым керек экен. Кеттик анда. 25 литр кетти, да? Так, короче, 1000 сомго 25 литр куйдук. Азыр могу жандырып туруп, жака жылып туруп. Так, мынакей ровно половина болду, Жана жанган эмес да, бирокчу. Азыр ошондун ичинде где-то бир канча болушу мүмкүн. Образно, короче, 1000 сом эсептеп кое берели. Мынакей 23 000. Так, короче, 730 экен, Мынака фиксация кылып коеюн. 730 сом. Так, бул жерде получается не кылабыз. Здравствуйте дейбиз. Мой район жангызабыз. Сохраненный бул кетти. Пополните баланс дейт го. Так, ладно. Азыр баланс пополнить дейбиз. Так, ошондо 730 болду да. Жазып коюшум керек экен. 730 болду деп. Так, пополнить баланс. Балансты пополнить кылып туруп, жумушту баштайбыз. Так, 257 сом келди, 21 мүнөттө. Ош базарга келип калдым, ошойт го дейм. Так, бул жак биринки бараткан жер Мичурина дейт. Кеттик анда. Йо-йо дейт го. Китаец тап келдим. Так, Ош базардан. 138 сомго. Аркадан адам
пипилдетет го, пипилдетет. Кетпейсиңби деп. Мен кетпейм, онда жерге туруп алайын. Эми күтөйүн заказды. Так, что там, кайда турам мен өзү негизи? Бум запад, бум восток, бум деп. Так, ош базарга алып келдим. 7 минутта 181 сомго, 200 сомго торушту. Кийинки заказ тоже ушул жерден болчу, бирок что-то жок. Немесин басайлы. Каяктан табам аны мен эми? Биякта турса болбойт. Каяктан табып келем аны? Белгисиз. Заказ кылгандан күтүп турбайт энди ордунда примерно. Аркада машиналар көп. Так, 8 минутта келдик. 144 сомго. Заказ пока жок дальше. Күтүп отурабыз. Коэффициент 200ге чыкты. Мойрен кетес ушундай. Жана стиляга го. Неге келиптир? Закладка, что ли, дейт го? Ладно. Так, деп. 93 сомго келдим 3 минутта. 4 минутта бардым, кайра 3 минутта келдим. 7 минутта 93 сом. Бул браттап келдим. Пока заказ жок. Турган жерим Жангирчина. Так, 33 минут болуп кетти. Ё-моё, 344 сомго келди. Кийинки заказ түшкөн, кийинки заказ болгон болсо. Так, бияка барып, байкын жерибиз бета сторис барып келебиз, кеттик. Так, 5 минутта келди 94 сом. Оплата наличным болгон үчүн картада акча да түгөнүп калды. Эми баланска акча салыш керек. Бир жерге токтоп, ато биякта гаишниктер турат. Так, 5 минутта келдик 102 сомго оплата карта болчу экен. Келген жерим могу престижный районго келип калдым кайра. Так, заказ түшкөн. Получается, ошол жерденби? Бул жерденби? Бул жак экен, наоборот. Бара турган жерим 4-микрашка барат экен. Кеттик. Могу телефон, тартыткан телефон точкадос бөлүшөм да. Анан кийин ошону бөлүшкөн үчүн азыр видео вызовтан сүйлөшүп калсам, интернет точкадос өчүп калып, моундай болуп калды да. А так 141 сомго алып келдим. Канча? Где-то бир 10 мүнөткө жакын убакытта. Ошондо бул 12-нчи заказ болду. $1700 сом. Күн жакшы эле чыкты негизи. Так, ВФга барат экенбиз, кеттик. Күн негизи жакшы эле чыкты. Вроде как уже жылуу эле болуп баштады. Сөйт мен кече көмүр алам деп эме катканмын да. Көмүрдү ала албай калдым. Бүгүн көмүр алып үйгө апарып коюш керек. А то кечке мал бир аз суук болот. Могу дагы бир убакыт бар го дейм, Кыш качан токтоп конкретно жылуу болуп баштайт өзү негизи. Кыргызстанда. Мен былтыр июнда келген үчүн акыркы 7 жыл кышты көрө элекмин да. Анан ошого азыр барып, могу 1-2 заказ кылып апарып, көмүр сөмөр алып үйгө барып, анан өзүм жакта 1-2 такси кылып көрөмдү деп ойлотом. Кечке малга чейинчи, кечке мал эме бар да. Озочар. Туугандардын үйүнө. Озочарга. Бүгүн ошондой, планировка. Бирок пока азыр жумуштабыз, жумушта иштейбиз, көрөбүз качы болот, не болот. Пока что ушундай. Так, сүйүктүү ВФ центрге келип калдым. 10 мүнөттө 196 сомго. Үйгө срочно кетиш керек болуп атат.
себеп дегенде шеп чалып көмір алып келбейсиңби деген сөздөрдү сүйлөп койду бир аз. Так, ошондо мен азыр көмүрдү каяктан алам? Так, получается Заря. Бул жак эмес. Заря. Поехали. Заказ күтүп турайлы ушул жерде. Так, а так, 13 заказ болду, 1865 сомго. Айо. Басканда алынып кетти го заказ. Ладно, бара берели, кеттик. Так, 21 мүнөттө келдик, 258 сомго карта менен оплатасы болду. Бул жа бонуска түшүп калды бул заказ. Так, ошондо мен аз каяктамын? Биякта кемна? Зат менен чип кетип туруп эле. Кайра обратно бияка. Заказ бере экен эми мага чейин. Айтып кетчү нерсе да, туугандар, мына мисалы үчүн комментарийди окуп атканда ушул бала 12 саат иштеген көргөн жокмун, 10 саат иштеген көргөн жокмун, ал жак бул жак деп көп угам да. Мен өзүм негизи саатына чыгаргым келет да. Заработок канча болгонунчу. А так 12 саат, 10 саат тоже иштегим келет, бирок кандайдыр бир себептерге байланыштуу ошону жаканса иштей албай атам да. Но аябай жакшы аракет кылам өзүм негизи. Бирок бүгүнкү күндүн немеси, мисалы үчүн саатына 400 сомдон болду да. 2000ди 5ке бөлсөк 400 сом болот. Бүгүн суббота учитывать керек. Эртең менен чыкканмын, биринчи заказ менен келдим, да бир заказ алдым, анан кийин күтүп 10-15 мүнөттө заказ алып аттым да. Мына эми ушуга деле жакшы, ушунусуна деле шүгүр, конечно, ошентип кылабыз да. Бирок күндүзү бир мындай жумуш табыш керек болуп атат өзү негизичи. Анан кайра ошону табыш керек болуп атат негизи деп ойлоносуң. Бирок по факту келгенде көнүп калган адатың чыгарбайт да ал нерседенчи. Риск кылган үйрөнүш керек болуп атат, риск. Ошондой, короче, күндөн аябай ысып кетип, что-то мен мындай башыма башкача ысытып атат го. Ошондой, короче, пока что бүгүнкү күндүн эмеси. Азыр дагы көмүргө чейин жетип, заказ чыкпаган болсо ошол жерден аяктайбыз. Так, 259 сом келди 28 мүнөттө. Эми кайра аркага барыш керек. Өтүп кеттик да себептен пайдаланып койгон жер нарак болуп, анан кийин жерден бияк болуп кеттик. Бул жактын очереди прям Дордойдун немесине кире тургандай узун го. Көмүр ала турган жер. Отун ала турган жер. Могу көк бусиктен кийин болуп калдым. Ал жакта көмүр азы келиптир да. Анан кийин түшүрүп атат, по факту салып атат, короче. 3 мешок, 5 мешок, 4 мешок деп сурап алдындагылар жылып. Бардыгы күтүп аткан окшойт бул көмүрдү походу. Анан кийин былтыр өзү негизи так 2 тонна, 4 тонна салган экен да. Ошондо получается бул жылы кудай буйруса 5 тоннага аракет кылыш керек экен. Чтобы мындай проблемага, мындай маселелерге кабылбаш үчүн. Ну ничего, на ошибках учимся дейт го. Ошондой болуп атат, короче. Эми кышты көптөн бери 7 жылдан бери кышты селектим да. Кыргызстандачы ошого вроде как чоңойгонсуң тияк деп жазышыңар мүмкүнсүңөр, бирок 7 жыл деген аз эмес убакыт экен да. Мындай унутуп калганга себепкер болот экен да по-любому. А так сен деп согот менин жүрөгүм, урматтуу кыргыз желегим деп эле. Силесең, короче, шундай кеп болот атат бакта. Бүтөбүз, көрөбүз. Көмүр маселеси. Эми алып чыктым көмүрдү. Где-то бир 25 жарым саат күттүм окшойт. Короче, салганы кетип атат да, Ошо салып берет мешокко. Берки ала тургандар өздөрү эмеге багажга ташып. Колдор полный болуп калды.
көө болуп калды, короче. 30 килограммдай чыгат да примерно. Ошол, короче, көмүрдү алдым, эми кеттим, үйдү көздөй. Барып көмүрлөрдү түшүрүп. Күн да ысып кетти го мен көмүр алгы чакта. 10 градус болуп, печканы жагыштан кереги жок. Кечке чейин жагып эми жылытабыз да. Ошол, короче, азыр акырын барып, могу видеону монтаждап. Эми бул видеодо мындай маанилүү бирдеке деле алган жоксуңар. Эми маанилүү кылып тарткан аракет кылам, ошо идея болсо таштагыла да. Эмне кылып тартсам жакшы болот, эмне кылганда жакшы болот. Ата мындай өзүмдүн немемди тартып берген мындай. Эми что-то неосознанный вариант болуп атат да. Ошого эгерде кандай бир идеялар болгон болсо таштаңыздар, жазыңыздар, ушундай тартсаң, ушундай кылсаң деп. Ошого жараша мен дагы отталкиваться этип ошол идеяны эме кылайын, тартайын. А так бүгүн ошол айтылган эле, жана келген акыркы заказ китайцтап келдим. 258 ал менен кошо. Получается бүгүн так, мыякты завершить этелиз, брус кылайлы. Ошо 2300 сом болуптур да. Мындай айтканда бүгүнкү заработок. Километражга келген болсок 103 километр жүрүп турмун. 7 сааттан бери машина жүрүп турат. Типа. А так иштегеним бир 5 саатка жетпеген убакыт болду, 5 саат болушат примерно. Ошол. Так что барыңыздар, чоң рахмат, ийгилик, лайктан басып, комментарий жазып обязательно. Колор. Көп калыптыр го.